Шайлоо 2021 Ата журт Кыргызстан партиясынын алдын ала тизмеси жарыяланды. Ата журт Кыргызстан партиясы курултай өткөрүп 54 талапкерден турган тизмесин бекитти. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке Таандык регион ТВ телеканалы 10 октябрда маалымдады. Ата журт Кыргызстанда Камчыбек Ташиев жана президент Садыр Жапаров негиздеген Мекенчил партиясынан талапкер болгон Айбек Маткеримов жетектеп барат. Ошондой эле Ата журт Кыргызстанга жогорку кеңештеги Кыргызстан Республика Ата журт жана Өнүгүү Прогресс фракцияларынан бир нече депутат өткөн. Facebook баракчада Ата журт Кыргызстандын алдын ала тизмеси жарыяланды. Алар Айбек Маткеримов партиянын төрагасы мурдагы Мекенчилден талапкер болгон, Ата журттан жергиликтүү кеңешке депутат болгон. Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин депутаты, Өнүгүү Прогресс партиясынын төрагасы, Равшан Сабиров президенттин кеңешчиси, экс-вице-премьер-министр, Жамиля Исаева өкмөттүн соттук өкүлчүлүк борборунун директорунун мурдагы орунбасары, Талайбек Сарыбашев Ош жана Бишкек шаарларынын мурдагы мэри, Замирбек Эсенаманов жогорку кеңештин депутаты, Жеңишбек Токторбаев Шермухаммед жоопкерчилиги чектелген коомунун аткаруучу директору, Надира Нарматова жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Жайлообай Нышанов президенттик шайлоодо Садыр Жапаровдон ишенимдүү адам болгон. Кубанычбек Кадыров жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Чындык партиясынын лидери, Талайбек Массабиров жогорку кеңештин депутаты, Камила Талиева жогорку кеңештин экс-депутаты жана мурдагы маданият министри, Каныбек Нарбаев архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин экс-директору. Фархат Түлендиев жогорку кеңештин депутаты, Турсунбай Бакир уулу жогорку кеңештин мурдагы депутаты, Гүлсумкан Жунушалиева Иса Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын мамлекеттик тил жана тарбия иштери боюнча проректору, Берадор Борбиев Ырчы интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын төрагасынын мурдагы орунбасары, мурдагы шайлоодо Мекеним Кыргызстандан талапкер болгон. Бактияр Кадыров жогорку кеңештин мурдагы депутаты, БШКнын экс-мүчөсү, Жаныбек Исаев жогорку кеңештин депутаты, Гүлшаркан Култаева Ош шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, Фархат Исмаилов Алай Инвест компаниясы жана Айбалта Күзөт агенттигинин ээси. Бактияр Калпаев өкмөттүн Баткен облусунун мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү, мурдагы шайлоодо Мекенчилден талапкер болгон. Рустам Саякбаев Profit Experts курулуш компаниясынын негиздөөчү. Кристина Босивская журналист жана кыргыз орус славян окуу жайынын окутуучусу. Мухидел Умарова ачык булактардан маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Саитбек Зулпуев банкты кайра уюштуруу жана карызды кайрадан жөнгө салуу агенттигинин экс-директору. Самат Исманов жогорку кеңештин депутаты, Жамиля Жаманбаева башкы прокурордун мурдагы орунбасары, Шүгүрбек Керекбаев Республика Ата журт жана Ата журттун Кыргызстан партияларынын негиздөөчүлөрүнүн бири, Элдар Сулайманов Ош шаардык кеңешинин депутаты, Абдывахап Боронбаев Түндүк Чыгыш бажычынын экс-башчысы, ал өтүүздөгү жылдын февраль айында бажы кызматынын экс-төрага орунбасары, Раимбек Матраимов менен коррупциялык схемалар түзүүгө күнөөлүү деп табылып, 260 миң сомдук айыпка жыгылган. Нургүл Усейинова Сокулук айылдык кеңешинин депутаты, Мейкенбек Абдалиев жогорку кеңештин депутаты, Арсланбек Эгембердиев Акка Петролиумдун туунду компанияларынын биринин башкы директору, Нурлан Батыров жеке ишкер, Жылдыз Садырбаева Фармамир компаниясынын негиздөөчүсү, Чынберди Төлөнов Ош аэропортунун директорунун мурдагы орунбасары. Фархат Бекманбетов Маданият, маалымат жана туризм министринин экс-орунбасары, Алишер Козуев Россия нефть жоопкерчилиги чектелген коомунун башкы директору, Шарипа Молдалиева ачык булактардан маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Батырбек Аманалиев Бекарго жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси, Канатбек Маматов Кыргыз футбол кеңешинин мурдагы башчысы, Жаныбек Кыдыкбаев жеке ишкер, Валерия Попель Бишкек мэриясынын алдындагы кароосуз калган балдарды реабилитациялоо борборунун мурдагы кызматкери, Дос Мухаммед Раимбердиев Ноокат районуна караштуу Ынтымак айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы, Наталья Угрюмова Кыргыз футбол кеңешинин маалымат катчысы, Мирбек Үмөталиев ачык булактардан маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Бактыгүл Сарысеитова ачык булактардан маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Абдилла Абдибапов жогорку кеңештин депутатынын мурдагы кеңешчиси, Максатбек Ибраимов Өзгөн районуна караштуу Жазы айыл өкмөтүнүн башчысы, Елена Пак Кыргызстандын психологдорунун ассоциациясы коомдук уюмунун төрайымы. Айганыш Замирбекова ачык булактардан маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Мадина Жамишбаева ачык булактардан маалымат табууга мүмкүн болгон жок. Керимберди Макеев Акка компаниялар тобунун директорлор кеңешинин мүчөсү. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрга дайындалды. Жаңы конституцияга ылайык шайлоо аралаш система менен өтөт. 54 депутат партиялык тизме, 36 депутат бир мандаттуу округ менен. Партиядагы талапкерлер ачык тизме менен шайланышат.
Булак Клоп Кейджи.